Саламатсыңбы, Салиха? Здравствуйте. Салиха, азыр кыргыз тили сабагы эмеспи? Кыргызча саламдашта. Саламатсызбы? Азаматсың, Салиха. Кыргыз тил сабагында кыргызча саламдашабыз. Макулбу? Макул. Бүгүнкү сабакта Салиха мага жардамчы болмокчу. Демек, балдар менен саламдашып алабыз. Саламатсыңарбы, балдар? Кезектеги кыргыз тил сабагын баштадык. Биринчи көнүгүүдөн кимдердин сүрөтүн көрүүгө болот? Birinci günügüde kızlardın, baldardın suretini körүүгө болот. Азаматсың. Биринчи көнүгүүдө бизге берилген кыздар менен балдардын тамак аш жеп жатканын көрүүгө болот, балдар. Карагылачы. Балдар, силер дагы тамак аштарды тез-тез жейсиңерби? Силерге кандай тамак аштар жагат? Негизи эле тамак аштын түрлөрүн билесиңерби, балдар? Аны эске салардан мурун келгиле биринчи числону жазып алабыз. Тема тамак аштар. Келгиле тамак аштарга кластер түзүп көрөлү. Тамак аштар кандай болот, балдар? Суюк болот, коюу болот. Анан алар куурулган болушу мүмкүн, балдар? Тамак аштар дагы пайдалуу болот, балдар? Витаминдүү тамак аштар болот, жана ошондой эле жеңил, анан кайнатылган тамак аштар болот, балдар. Демек, биз тамак аштар жөнүндө билип алдык, Андан кийинки көнүгүүгө көңүл бурабыз. Бул жерде үлгү боюнча сүйлөшөлү, келгилечи, балдар. Биз нанды жейбизби, ичебизби, Салиха? Жейбиз. Туура айтасың. А каймактычы? Жейбиз. А сүттүчү, Салиха? İçeriz. Туура айтасың. Эттичи? Жейбиз. Азаматсың. Демек, сорпонучу ба, Салиха? İçeriz. Айранды бизге көрсөтүп кетиптир. А чайдычы, Салиха? İçeriz. Туура айтасың. А балыктычы? Жейбиз. Туура айтасың, Салиха. Сен бардык нерсени жакшы биле турбайсыңбы? Ооба. Азаматсың. Анда эмесе балдарга тапшырма. 5-чи көнүгүүнү карайсыңар. Бул жерде кимдердин сүрөтүн көрүүгө болот? Ата, эненин. Жана ит, мышык. Туура айтасың, Салиха. Бул жерде ата эненин жана үй жаныбары ит менен мышыктын сүрөтүн көрүүгө болот. Балдар, ушул сүрөттөр боюнча астында суроолор берилген. Дал ошол суроолорго жооп жазып келесиңер. Демек, үйгө тапшырма 5-чи көнүгүү болуп, тапшырманы аткарып, мага жөнөткүлө. Балдар, көңүл бурганыңар үчүн рахмат. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Саламатта калгыла.